Парижде өткөн жайкы Олимпиада оюндарына катышкан спортчулар күмүш медалынын ээси боксчу Мунарбек Сейитбек уулу, коло медалын тагынган күрөшчү Акжол Махмудов менен дзюдочу Кубанычбек Айбек уулу жана алардын машыктыруучулары Ош шаарына келишти. Ош эл аралык аэропортуна спортчулардын жакындары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана жалпы спорт көрмандары тосуп алышты. Ош эл аралык аэропортунан спортчулар алардын урматына уюштурулган унаалардын коштоосуна Алымбек Татка этно борборунда тосуп алынды. Спортчуларды сыйлоо иш-чарасы шаар тургундары, спортчулар жана алардын көрмандары катышуусунда өттү. Ош шаардык мэриясы Парижде өткөн Олимпиадада күмүш медаль алган Мунарбек Сейитбек уулуна Ош шаарынан 3 бөлмөлүү батир жана 1 миллион сом, ал эми анын машыктыруучусу Беканас Султанбаевка Ош шаарынан 2 бөлмөлүү батир жана 500 000 сом берди. Ошондой эле Олимп оюндарында коло медаль алган Акжол Махмудовго 1 миллион сом, машыктыруучусуна 250 000 сом сыйлык тапшырды. Дагы бир балбан Олимпиадан катышуучусу Кубанычбек Айбек уулу 250 000 сом, машыктыруучусу 100 000 сом менен сыйланды. Ош облустук администрациясы спортчуларга акчалай сыйлык тапшырып, ат мингизди. Сезимдер өтө сонун болду. Ошто өтө сагынган болсомун. Ошко келип, сүйүнүп отурган үчүн. Şu Olimpiadaga barıp, şu жеңишке жетип келгисе, şu биздин дагы кубанычыбыз койнубузга батпай, şu жеңип келсе экен деген үмүттерде, ниеттерде болуп, şu кыргыз элин ушунчалык колдоп атканына дагы сүйүнүп, жакшы болуп атат. Алла таалам ыраазы болгон болсун. Сиздерге да рахмат. Мунарбек буга чейин деле интервьюларда айтып келатам. Биз 20 жылдан бери иште ушул күндү деңиздеп келдик. Кудайга шүгүр, мына Аллахым жеткирди, ушул күндү бүгүн насип кылган экен. Мына өзүнүн кыргыз элибизге дагы кубаныч болуп отурабыз. Мунарбек жөнүндө айтсам, эң биринчи бул токтоо мүнөз, сабырдуу балам. Айткандай жасайт. Жана дисциплинированный бала да, ар дайым. Агайын айткан, ата-энелердин айткан, эжек агайлардын айтканын жүргөн өтө мындай сабырдуу жигит. Бул аябай жаштар үчүн түрткү болду, дем болду десем болот. Себеби ушундай бир чемпион чыкпай атат эле бизденчи. Эми бокска баары кызыгуу пайда болуп, бизден дагы мына чемпиондор кийинкисинде сөзсүз алтын медальдар келет деп ойлойм, ишенем иншалла. О, албетте бүт жаштар үчүн чоң түрткү, анан үлгү, Мунарбектин айда ахлак кулк мүнөздүгү, динге болгон кам пикири аябай чоң жаштар үчүн, жалпы эле элдер үчүн бир мындай парасаттуу, адеп ахлак кулк мүнөздүн бир аз алдын коюу, ата-энеге сый урмат, адеп ахлак кулк мүнөздү алдын коюу кандай экенин көрсөтүп берди. Анан кийинки нерселер кандай экендигин ушундай адеп тартип менен көрсөтүп берген бизге аябай чоң түрткү болуп турат. Париждеги Олимпиадада аябай түнү менен бир эле Кыргызстандан барган ушу эр азаматтардын баардыгын колдоп, саат 4-кө чейин отурдум. Айрыкча мына Мунарбекте аябай колдодум да, себеби дегенде өзү жалгыз, биз ар кандай маалыматтар берилип атпады. Анан аябай мындай кубанымдай, аябай ушу толкундоо менен ушу бала деп жан жүрөгүм менен ушу неме кылып отурдум да, кубаттап отурдум. Анан кийин айрыкча финалга чыкканда, кийинкиде уже күмүш чөнтөктө деп, бирок үмүтүбүз алтында болуп атты. Бирок мен аябай сүйүнүп атам, Кудай буйруса дагы келечекте алтындар болот го деп. Бул барып Кыргызстаныбыздын кичинекей ошончо мамлекеттин ичинен ушундай Кыргызстандын желегин көтөргөнгө мен абдан кубанычтамын. Биздин жалпы ушу Парижге барган балдарга, спортсмен балдарга Кудайым ушу ийгиликтерди бере берсин. 26 июлдан 11 августка чейин өткөн Париж оюндарында 206 өлкөдөн 10 миңден ашык спортчу катышты. Анда жалпысынан 329 комплект медаль ойнотулду. Кыргызстан 2 күмүш, 4 коло медаль менен 68-орунду ээледи.
Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары. 3-Dünyoluk Çayık Olimpiyada oyunları.